Кыргызстандык Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коому түрк өкмөтүнүн чабуул алдында болгон мүлкүн өзгүн иншаат Тахют Ве Тижарет акционердик коомуна тарттырганы турат. Мындай билдирүү менен ВФА бизнес борборунун 50% акциясынын ээси Аруу Жылдыз жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси өлкө башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Анын айтымына караганда 2017-жылдын 12-июль айынан тарта ал жетектеген коом түркиялык өзгүн иншаат Тахют Ве Тижарет компаниясы менен соттук териштирүү иштерине катышып келет. Түркиялык компания ВФА бизнес борбору Аруу Жылдыздын менчигине мыйзамсыз өттү деген доо коюп келет. Ал эми сот отурумдарына Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат да катышкан. 20-февраль күнү аталган маселе жогорку сотто кайрадан каралат. Кыргыз тарап соттун чечими түркиялык компаниянын пайдасына чечилишине чоочулап жатат. Эмне себептен сиз кандай президент болуп шайлангандан баштап сиз коррупция менен аябай күрөшүп жатасыз. Көптөгөн коррупциялар токтолуп жатат. Ошондой эле сиз коррупция эле эмес, бизнесмендерге дагы аябай өзүңүздүн ушундай жакшы мамилеңизди билдирип, бизнесмендердин алдыга өнүгүшүнө, өбөлгө түзүүгө, шарт түзүүгө аябай кызыктар болуп жатасыз. Мына жакында эле болуп өткөн сиздин жыйыныңызда сиз өзүңүздүн сөзүңүздө өзүңүздүн жогорку эшелондо иштеп жаткан мыкты аткаминерлердин бардыгына сиз аябай катуу талаптарды койдуңуз. Бизнесмендерди коргогула, колдогула, бизнесмендердин бардык мүмкүнчүлүктү бергиле. Бизнесмендер элге жумуш ордусун түзсүн, алар элди жумуш менен камсыз кылсын деген өзүңүздүн сонун талаптарыңызды койдуңуз. Мына ошол сиздин сүйлөгөн сөзүңүз мага аябай чоң кубат, күч берди. Мына бирок ага карабай айрым бир көрүнбөгөн күчтөр сиздин сөздөрүңүздү ишке ашышына бут тосуп жатабы деген ойдомун. Ошол себептен менде коркунуч пайда болуп атат. Жогорку сотто туура эмес дагы, болбогон дагы бир нерсе менен бизди каралап салабы деген. Бирок биз тарапта эч бир, мен 26 жыл эмгектенгенге чейин дагы эч кимди алдаган эмесмин. 26 жыл ушул бизнесте жүрдүм. Ал убакта дагы бүт нерсени өз убагында төлөп, бүт закондуу түрдө иштеп келдим. Азыр дагы закондуу түрдө иштеп жатам. Менин ВФА центринен Аруу Жылдыздан налогко ушунчалык көп суммадагы налогтор түшүп жатат. Бул кыргыз элине берилип жаткан чоң жардам болуш керек деп, менин жасаган жардамым болуш керек деп ойлойм. Ошол себептен эне катары, бизнесмен катары сизден суранам. Чындыкты коргоп, сотторду туура чечим чыгарышына көзөмөл аласыз го деген ишеничтемин. Все сделки были совершены в строгом соответствии. Бардык иштер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын чегинде болгон. Түркиянын нотариусу тарабынан борборду сатып алуу боюнча ишеним кат күбөлөндүрүлгөн. Түрк тараптын даттануусунан соң биздин юстиция министрлиги тарабынан тиешелүү документтер текшерилген. Эч кандай мыйзам бузуу аныкталган эмес. Баарынан мурда бул окуяда биздин өлкөнүн ишкерлери жабыркап жатканын баса белгилеп кетким келет. Эгерде соттун чечими Аруу Жылдыздын пайдасына чечилбей кала турган болсо, бизнеске бардык каражатын жумшап, ак эмгек менен нан таап жаткан жарандарыбыз бүт нерсесинен айрылат. Проверила нотариуса. Адилеттүүлүк, туура чечимдер өлкөнүн өнүгүүсүнүн пайдубалы. Адилеттүү чечимдер кабыл алынбаган өлкөдө ишкерлердин мамлекетке болгон ишеними жоголуп, салык төлөй албай калышат. Мындай пикири менен жарандык активист Гүлжигит Исаков бөлүштү. Ал баса белгилеп өткөндөй, ВФА бизнес борборунун айланасында болуп жаткан окуя башка ишкерлерге чоң белги. Дагы нерсени айтып коеюн, могу Жеңгиз Камил Фырат мырзанын Кыргызстандагы жоруктарын билесиздер. Жогорку кеңешке кирип алып биздин кызматкерлерди кекеттип, ар кандай эрке баладай болуп эркелеп жүргөндөрүнө көзүбүз деле күбө болуп келатабыз да. Мына өзүңүздөр билесиздер, башка ушундай ВФАга окшогон бир башка ишкананы немесин утуп алышты. Биздин соттук системадагы алешемдиктер болгонун, пробелдер болгонун байкап калып, анан анча-мынча сот кызматкерлеринин сатылып кеткенин билип алып, акчага салып утуп аткан жерлер да болуп атат да. Сот процесстерине өзү аралашып жүрөт бир элчи. Бул элчинин жумушу эмес да. Анан биздин тышкы иштер министрлиги өткөн жылы нота берген. Мына төмөнкү Орок айылында дагы улуттар аралык жаңжал чыгып кетейин деп эле ошол жерде жүрөт.
кайсы жерде бир нерсе бир жаңжал чыкса ошол жерде түрк элчиси Жеңгиз Камил Фырат мырза мурдун тыгып алып жүрөт. Эми буга жол бергенди токтотушубуз керек. ВФнын айланасында болуп жаткан териштирүүлөр анда эмгектенип жаткан ишкерлерди тынчсызданууга алып келди. Алар мындан ары бизнесин улантуудан коркуп жатканын ишкер Алмаз Зулпукаров белгилеп өттү. Азыр ВФдагы баягы миңдеген бизнесмен тынчсызданып катышат да. Бул Аруу Жылдыз компаниясы келгенден баштап эле башынан келгенден баштап эле зданиянын баарын жаңыртып чыкты да ичин. Сиздер билесиздер 2013-жылы ал жерде аябай нападение болуп жанагындай мародерлор аябай состояниясы начар болуп калган. Азыркы убакта аябай жакшы условиялар түзүп берген. Эми эжебизге рахмат айтабыз. Ушу Кытайдан гүлдөрдү алып келип ушул ВФнын ичин гүлдөтүп өзү аябай иштер эжени көрүп биз аябай мындай умтулабыз иштегенге. Ошон үчүн биз дагы азыр ушул ишкерлер ойлойбуз, ушу жогорку соттон туура чечим кылышат деп ойлойбуз. Эми ушу 4 инстанцияны утуп келгенден кийин ошолордун баардыгы юрист, ошолордун баары сот, ошолордун баары билимдүү туура чечим алат деп ишенебиз. Белгилүү болгондой, ВФ бизнес борбору ай сайын мамлекеттик бюджетке 3 миллион сомго жакын салык төлөйт. Андагы ижарачылардын саны 170ге жетсе, 900 жаран жумуш менен камсыздалган.